2023-жылдын 10 январында Чүй облысынын Аламедин райондук администрациясынын жыйындар залында жергиликтүү бийлик органдарынын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын болуп өттү. Шамшыбек Мамыров Аламедин райондук жергиликтүү бийлик органдарынын милициянын көчмө кабылдамаларынын ишмердүүлүгүн тааныштырды. Көчмө кабылдаманын эң негизги милдети ошо айылдарга барып, жерлерге барып, эл милицияга эмес, милиция элге бара турганда боюнча түшүндүрмө берип, Ички иштер министрлигинин 283 8 апрель 22 жылдагы көчмө кабылдама боюнча приказы менен тааныштырып, андан тышкары жалпы Кыргызстан боюнча кайсы райондо, кайсы шаарда көчмө бар экендигин билдирип, анан көчмө кабылдаманын мааниси менен мындай чукулдан тааныштырып, анан ошол боюнча тийишелүү мамлекеттик бийлик бутактарын өзгөчө билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо мекемелери менен чогуу иштеши боюнча жалпы талкуу сүйлөшүп, мындан кийинки Аламедин райондук ички иштер бөлүмүндөгү көчмө кабылдамасынын иши боюнча кеңири талкуу болду. Шамшыбек Мамыров белгилегендей, коомдук коопсуздуктун демилгеси долбоору ишке ашыруунун алкагында 11 жыл мурда Кыргызстандын алыскы аймактарында жашаган жарандар үчүн милициянын көчмө кабылдамасы ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө республика боюнча 50 милициянын көчмө кабылдамасы иш алып барат.